Assalamu алейкум, ардактуу биздин KG Кабар каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Биз силерге бүгүн Бишкек шаарына жакынкы жерден 2 гектар 35 сотук үлүш жерини көрсөтмөкчүбүз. Дарегине көңүл буруп туруңуздар. Биз турган жер Новопокровка айылынын бүтүш жери. Сиздер Бишкек шаарынан жибек жолу менен күн чыгышты карай, Кант шаары тарапка карап чыксаңыздар, Покров Лебединовка, андан кийин Покровка, Новопокровка айылы туугандар бул. Новопокровка бүткөн жерден эле сиздер сол тарапка кайрылып киришиңиздер керек. Муну менен түшсөңүздөр, Объездной көчөгө чыгып каласыздар. Объезднойдун ушул көчө түз эле барып, Норус, ылдыйкы Норус айылына барып такалат. Сиздер буну менен бул жака жүрсөңүздөр, анда сиздер мына пост гайдан өтсөңүздөр, ал жерде 1-2 айыл, андан кийин Кант шаары келет. Эгерде сиздер Кант шаарынан бери келсеңиздер, анда Поскайдан өтүп туруп эле мына заправканын жаны менен ушул көчө менен оң тарапты карап кайрыласыздар. Туугандар, айтып кете турган нерсе, бул сатыла турган жер мына ушул көрүп турган асфальттын боюнан, тагыраагы чоң каналдын боюнан экен. Суу үзүлбөйт экен. Ошого туугандар, сиздер эгерде жер издеп жүргөн болсоңуздар, анда ушуну көрүңүздөр. Biz hazır көрсөткөн жерден чамада бир 4,5 километрдей ылдый түштүк. Ориентири мына знакты байкап турасыздарбы? 3 бурчтук знак. Ушул знактан өтсөңүздөр, бул жерде дагы бир знак бар экен, туугандар. Белги, жол белги. Бул жерде 150 метр деп жазылып турат. Ушул эки знак менен, эки белгинин ортосундагы мына жол менен кирип бара берет экенбиз, туугандар. Бул сатыла турган жерибиз жана айткандай жолдун боюнда, жана мына чоң канал суунун боюнда экен. Ушул туугандар, азыр мен баратам. Ээси өзүң тартып көрсөтүп кое бер, сүйлөп кое бер дегендиктен мен өзүм эле көрсөтмөкчүмүн. Ээси да жанымда. Мына туугандар, сууну байкаңыздарчы, канал толо. Канал толо суу агып турат. Бул жагынан да түшүнүктүү болушун көрсөтүп кое берейин. Анан бул жерге ушинтип мындай көпүрө менен машина киргенде эле мына тушундагы жер экен, туугандар. Ушул жер сатууга коюлуп атат, түз жер. Анан да бул жерде мына байкап турасыздар, бул жагында будай, арпа бүт тигилет, өсө берет экен. Чек арасы туугандар, мына жерден баштап, мына саргарып турат го. Ушул жерден баштап мына тетиге мына дөңсө турат го, ушул жерге чейин экен. Узундугу 360 метр. Мен ылдыйнада түшүп көрсөтөм. Азыр сиздерге бул жердин эмесин да көрсөтүп коеюн. Мына бул жерде бир 5 тонналыкпы, 3 тонналыкпы контейнер дагы бар экен. Анда көрсөтөйүн. Бул негизи мына кырк, мына жалбырактарды ошол удобренияга төгүлгөн экен. Бул жерге ошол азык, мына эгиндерге азык болуш үчүн төктүргөнбүз дейт. Мына контейнер дагы туугандар чогуу сатылат экен, ошол жердин баасынын ичинде дейт. Анан бул жерди киргенде оң тарабында, сол тарабында баягы не деп коет? Кольцо деп коебуз го, баягы канализацияга кольцо таштагандай. Бул жерде кудук казылып, мына оң тарабында. Бул жерде 5,5 метр тереңдикте кольцо казылган экен. Ал эми наркы бурчунда болсо 2 кольцо ташталыптыр, алдынысы туалетке ташталган экен. Бети жабылган. Мына ушул контейнери ушул экен. Эми муну көргөндө эле түшүнүктүү эле. 2 метрлик, узун 2 метр, бул жагы 1 метрлик контейнер. Жабылат полный. Негизги сатыла турган жери ушул жакта. Муну эми сиздерге азыр ылдыйнада түшөбүз. Мына жери боштондук экен, туугандар. Мына жерде бир аз картошка тигилген. Бирок ылдыйында 300 көчөт отургузулуп, бак кылынган экен. Аны дагы азыр сиздерге чогуу барып көрөбүз. Мен сиздерге болгону мына жерини көрсөтүп коеюн. Анан көрүүчүлөр, мына жердин оң жак бетинде чоң арыгы бар. Суу жакшы кетет, суу жакшы келет деген демекчи. Жери мындай жакшынакай семиз жер экен. Бул жерде эмнени эле отургузса өсө берет экен. Ошол бир акча зарыл болуп жерди сатууга коюлуптур. Мына туугандар,
Жерді байқаңыздарчы. Жері семіз. Жүріңіздер анда ылдыйға түшіп көрсөтөйүн сіздерге. Туғандар, бұл үлүштүн орто жерине келип калдым. Мынау көрүп турган дарактар бұл азыркы көрсөткөн чоң жолдун бою. Бұл ошол сатыла турган жер. Бұл жерде ошол бир аз арпа эгилген окшойт. Арада мына сулуулар да чыгып калыптыр. Мынау сол жак бетинде карасаңыздар, бұл жерде аябай чоң мындай будай эгилген. Өтө сонун, туғандар караңыздар, бышайын деп калды. Түздүк жер, анан да мына ол каналдан бұл жаққа суунун агышы дагы жакшы экен. Мен айтайын деп аткан, көрсөтөйүн деп аткан нерсе, туғандар, бұл жерде 300 дана көчөт эгилген. Бұл көчөттөр алма, анан Анастасия деген кара өрүк, баягы кайнолу. Андан кейін жанакындай чоң ак өрүк, баткендин өрүктөрү болуп 300 көчөт эгилген экен. Демек бир гектарга жакынкы жери бул жакта ошол бакка ажыратылган экен жерлер. Мына ол алманы айта турган болсок, эси айтып кой деди. Бул алма тугандар эртеде эмес, кечте эмес, ортодо алма үзүкчүлүк кезде быша турган алма экен. Кызыл чоң алма деп айтты. Андан кейін бұл жақта ошол слива кайнолу бар екен. Ал кайнолудагын өтө чоң сортунан эккенбиз дейт. Атайын экспорт кылайлык. Ананда бұл сорт редкейрек сорт деп түшүндүрүп айтышты эле. Мына тугандар, мына жерден баштап ошо сливалар башталат экен. Мына кийинки катардан баштап. Эгерде жер издеп жүргөн болсоңуздар, анда ушул жерди көрүңүздөр, эсимен байланышыңыздар. Мына ушул кайнолу көчөттөр жаңы. Ушул быйыл отургузулган көчөттөр экен. Бул жагында болсо өрүктөр. Мына ол жер тугандар, мына ол көрүп турган, карарып турган жерге чейин экен. Демек 2 гектар 35 сотук деп айттык элек. Сиздер эсимен байланышып көрүңүздөр. Анан баасы $15,000 кеми бар, түшүрүп берет экен. Байланышып эсименен сүйлөшүп көрүңүздөр. Биз сиздерге көрсөттүк. Сиздер болсо чечим өзүңүздөрдө. Кааласаңыздар эсимен байланышыңыздар. Тугандар, айтып кое турган нерсе, документи жашыл китеп. Документи баары жайында экен. Демек сиздерге өткөрүп берет. Эч кандай алмашуу жолу жок. Болгону ошол нак акча керек деп айтты. Анан көчөттөрдүн ортосу 5 метр. Мындай. Бул жагы 5 метр. Анан аралыктары 4 метрден коюлган экен. Саламатта туруңуздар, тугандар.